Өнүктүрүүчү чөйрөнү уюштуруу. Өнүктүрүүчү чөйрө бул мейкиндикте жана убакытта рационалдуу уюштурулган, ар түрдүү объектилерге жана оюн материалдарына каныккан табигый ыңгайлуу чөйрө. Ошону менен бирге баланын инсан болуп калыптанышындагы бүтүндөй процесстин стимулдаштыруучу, кыймылдаткыч күчү, ар тараптуу жөндөмдүүлүктөрүнүн эрте пайда болушуна салым кошуучу, баланы активдүү жана демилгелүү болууга үндөочү чөйрө. Мектепке чейинки курактагы баланын негизги 3 муктаждыгы бар. Алар кыймыл-аракет, пикир алышуу жана таанып билүү. Өнүгүп жаткан чөйрөнү түзүүдө ар бир топтогу балдардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Алар жаш курагы, өнүгүү деңгээли, таанып билүү мезгилдери, кызыкчылыктары, ыктары, жөндөмдүүлүктөрү, балдардын жеке өзгөчөлүктөрү, гендердик айырмачылыгы. Коопсуз чөйрө. Бул балдардын өмүрүнө коркунучтуу кырдаалдар тууралуу түшүнүктөрдү берүү, алардын алдын алууну жана жеңе билүүнү үйрөтүү. Баланын инсандыгынын калыптанышында коопсуздук маданияты маанилүү. Балдардын коопсуз жүрүм-турумун калыптандыруунун 5 багыты бар. Алар күнүмдүк жашоодо коопсуз жүрүм-турум, өрт коопсуздугу, көчөдө коопсуз жүрүм-турум, социалдык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар, коркунучтуу жаратылыш кубулуштарында коопсуз жүрүм-турум.